Amansız yoğuda at üstünde Kırgızgan'a aldırmay, Kırgızgan'a aldırmay. Şoğuzda tarttan gökbörü Çoğup'a gelgen er kırgız Çok ese atan yekinge Çoğup'a gelgen şer kırgız. Atan kırgız tegirdegi göktögü Armak olup tekte dura gözdörü Gezetilen yengegiçe kaluşu Erendirdi her oyunu gökbörü Her oyunu gökbörü. Şoğuzda tarttan gökbörü Çoğup'a gelgen er kırgız Çok ese atan yekinge Çoğup'a gelgen şer kırgız. Anmazın topunları turasın Kaltağılan babalardın murasın Kırgızlardan gökbörünün gökdoğusun Kılımlarga ulansın Kılımlarga ulansın. Şoğuzda tarttan gökbörü Çoğup'a gelgen er kırgız. Ошентип бүгүнкү 5-майда өтүп аткан тандабал турдун 3-чү оюну Талас командасы менен МВД командасынын курама улак командасы баштаганда эле Талас командасынан Сейитбек Анарбек уулу Сейитбек биринчилерде болуп улакты. Тимоха Молдокулов Темир МВД командасынын капитаны мынакей улакты басып алды эле, бирок тилекке каршы Жоки Орозбаев Жоки азыр улакты жууп кетип өзү биринчилерден болуп өзүнүн командасын чабуулга алып чыкты. Oyun Uday Buyursa аябаганда жакшы темпте башталды. Биз эми ушул эки команданын курамы менен дагы тааныштыра баштайлык. Биринчи Кыргыз Республикасынын МВД командасы, биринчи Молдокулов Темир, Арап деген аты менен, экинчи Ногоев Сыргак, Зорро деген аты менен Ибраимов Эрлан, үчүнчү номурда Скиф деген аты менен, төртүнчү Самсалиев Улан, Арчи Торус менен ушул эле командада бир эле ушул МВДнын курамында иштеген жигит ушул Самсалиев Улан, Арчи Торус менен 1982 жылкы 5-чи Тургунбаев Эржан, Чагылган деген аты менен 6-чы Чолпонкулов Айбек, Ак жол менен 7-чи Байзбек уулу Талайбек, Карамончог менен 8-чи Темирканов Бекзат, Стамбул деген аты менен 9-чу Сейитбеков Темир, Грант деген аты экен, 10-чу Молдокулов Самат Генерал деген аты менен, 11-чи Искендер Данияр Көкжал деген аты менен, жана ошондой эле 12-чи Русланов Султан Наристе деген аты менен оюнга чыкты. Команданын башкарчысы Шекетов табылды. Команданын жетекчиси Сулайманов Аскат жана демирчиси милициянын генерал майору Тургунбаев Милис Токтомамбетовичке дагы мына ушул жалпы көкбөрүчүлөрдүн көрмандардын атынан дагы ыраачылык билдире кетелик. Ушундай байкелер көп болсо ошо көкбөрү оюну дагы аябагандай күч алат эле. Жана ошондой эле Талас командасы экс чемпиондор, ушу 2 жыл бою чемпион болуп түшкөн. Биринчи Кыбраев Улан Еврасы менен, экинчи Шерпеков Урмат Ремба менен, үчүнчү Кабылбеков Тынчтык Острый менен, Койгелдиев Марлит 4-чү Торпедо менен, 5-чи Майтыков Максат Вулканы менен, 6-чы Орозбаев Жоки Maanikер менен, 7-чи Эсенбаев Тилек КамАЗ деген ат менен, мына ушундай КамАЗ деген аттар чыга баштады. Бирге бир оюну уланууда. Бул жерде Улан Кыбраев менен Молдокулов Саматтын Генерал деген аты менен чыккан экен. 8-чи Эшиев Карпбек Айсарын менен чыгыптыр. 9-чу Бобурбеков Дастан Элтор менен, 10-чу Равшанул Урмат Ахиллеси менен, Сүйүнбаев Айдин 11-чи Герб менен, 12-чи Анарбек уулу Сейитбек Кобрасы менен чыкты. Мына Сейитбекти болсо жаштар Кабалан командасын ойноп жүргөн, азыр ушул Талас курама командасынын курамында ойноп жүрөт. Ремба Евро менен Генералдын оюну. Ушу өткөндө дагы ушу Генерал жакшы оюндарды көрсөттү эле мынакей. Бирок эми Евро оңой олтоң ортону бирге бирди берип койчу аттардан эмес. Эми кийинки жуп Ахиллес менен Раушан Урмат келди. Ахиллес болсо жакшы билесиңер, ушул Талас командасында эле эмес, ошо Кыргызстандын бардык командаларын алып келгенде ошо БТР менен тең теңдаш ойногон бирден бир аттар ушул. Ахиллес, Сыргак Ногоев бул дагы Кабыланда ойноп жүргөн жигит. Азыр эми МВД командасында ойноп, экинчи номурдагы Зорро деген ат менен
Okey. 2 minut uақыт бар. 2 чабан десте, ошол 2 минуттун ичинде улак теңип айлампадан чыгып кетиш керек. Бул эми экинчи жуп, биринчисинде Кыбыраев улам менен Молдокулов Саматтын оюнунда эч кимсе ала алган жок. Мына Равшан уулу Урмат келесі менен алып чыкты. Эми айлампадан чыгып атат. Эки команда тең бирине-бири тең талашкан командалар. МВД командасы мурда ГУВД деп чыгып жүрчү эле. Азыр Нооруздан бери МВД деп чыгып атат. Курамында аябай күчтүү кабылан ойноп жүргөн жигиттер бар. Бул жерде эми капитан командасы Молдокулов Темир дагы Тимовка деп коюшат. Бул дагы атактуу оюнчулардын бири. Сыргак Ногоев экинчи номурда. Бул дагы Кабылан командасынын курамында аябай жакшы оюндарды көрсөтүп жүргөн жигит. Эки командалык аябай жакшы темпте башталды. Эми Кудай буйрса бир кырсыгы жок, бир жакшы оюн куруп беришсе экен. Талас командасынын жетекчиси Бегалиев Талас Кубатбекович, тренери болсо Тазабек Ислам. Булар дагы аябай чоң жолду басып өтүштү. Талас командасы ушу баарыбыз билебиз, ынтымак командасы, ой кайын командасы, Талас командасы болуп 3-4 бала, 3-4 команда келип, 2-3 команда келип ойночу эле. Ошолордон башын бириктирген ушу Талас Кубатбековичке дагы терең ырахмат айтыш керек. Таластын намысы деп ушу бир команданы курап чыгып, Талас командасы деп азыр жакшы балдарды тарбиялап чыкса, жакшы аттарды. Кыргызстандын курама командасында дагы көп балдар ошол курама команда ойнойт. Айта турган болсок, эми бул жерде Маникер деген ат жаңы келип, бир КамАЗ деген ат келген экен. Ошондой эле Ноорузда ойноп алган Карпбек Айсары менен бүгүн 8 номурда оюнга келиптир. Таласта баарыңыздар билгендей ошо курама команданы ким менен ойнобойт чече турган аксакалдардан түшүнгөн бир өздөрүнүн тобу бар. Мына ошолор эми кайрадан ошо Карпбекти дагы киргизгенге туура көрүшүптүр. Карпбекти да жакшы билебиз. Кийин оюнчулардын бири. Молдокулов Самат менен Улан Кыбыраев Еврасы менен Kazakistan'ın da çempionu, Kırgızistan'ın da çempionu. Adı özünün Yemra'nın hakiminden yanında kararlaşında akışlarını organlardı kalıp bir attı. Samatçı'nda Kılıçkınlar'da hasıl. Ülkelerdir. Hareket kılayacak yeterlik Yunan'ın. Экинчи рет Улан Кыбыраев менен Самат Молдокулов бирге киришти, бирок тилекке каршы экинчи жолу эч кандай натыйжага жетишкен жок. Окей, Евра менен Генералдын оюну. Сыргак Ногоев менен кайрадан Рауш Урмат Делема Ахиллес. İngilizce İngilizce var. Samatta kim sırda. Buna kimse yanılmaz. Anladığım dağdır. Koca ikinci çalışımının anlaşmaydan bu vakada olmakta. Hoş takım.
убакыт кетип атат. Мынакей Урмат азыр Ахиллес менен кайрадан экинчи рет 1-1 утуп улакты алып чыкты. Karspek 6-4-8 numaralı Karspek Ayşe'nin derken Мынакей Карпек Айсарсы менен улакка азыр додого кирип улакты көтөрүп басканга аракет кылып атат. Көрүп атасыздар 8 номурда ак тебетейчен. Кудай сактайбы. Бекзат Темирханов 8 номурдагы МТ командасынын оюнчусу мына улакты басып алып өз командасын чабуулду көсө алып чыкты. Стамбул деген ат экен бул. МТ командасында мына эми жандуура колдоп кызыктуу убакты үйлөрүбүздөн микрофон ичинде Тилекке каршы Талас командасы жакшы оюн көрсөтүп азыр каршылаштарын аутка сүйлөп чыкты. Бирок Азамат мына жаш болсо дагы ошол командасынын оюнчулары Талас командасы менен тең тагдаш ойноп аткан жигиттер. Талас командасы жолдондору Бирге бир бул жерде эми азыр Раушан улу Урмат чыккан экен Ахиллес менен Талас командасынан. Жана ошондой эле Молдокулов Самат генерал менен жакшы кызыктуу оюн болгону калды окшойт. Эми көрөбүз мынакей Ахиллес эми билбейм, бирок ортодон алыш кыйын го. Урмат дагы тажрыйбалуу кыйынбакчылардын бири. Аты менен жигити келишип калган Жуп бул дагы. Жана бул Самат бул дагы 25 жаштагы. Айткандай эле Ахиллес менен Урмат кайрадан улакты көтөрүп басып алды. Азыр эми Талас командасы чабуул баштамакчы. Кетти эми.
10 минутага кетти. 1-1 Евро менен Генералдын сыргак Зоронун оюну экен. Кыбыраев улан кайрадан 1-1 кирди. Евродагы чарчап асат, ошол 3 тайм бою канча жолу 1-1 болсо ушул Ахиллес экөө алмак салмак чыгып ойной беришет. Дерлик эми ушу кийинки учурда 1-1 оюну көбүрөөк ойнолуп калып атат. Кene ушу аттардын баарысы, балдар баары бирдей деңгээлде болгондуктан ушу улак тийип калганда ушу журуп алганга кичине окшошпой баратса, ушу аутка айдамайлар бар. 31 yaşta. Bunlar endi bizde veteranlar olgan da, 20 yaşlardan beri. Улан Кыбыраев улакты көтөрүп басып алды. Менимче ушу улан оң такымына көбүрөөк басса керек эле. Мынакей көрүп ошо Сыргак Ногоев өтө тажрыйбалуу оюнчу экен, да, бир рет тастыктап атат. Ошо бир кандайдыр айласын таап, бир жылчыктап, Талас командасын казанга жолотпой тозоттоп атканын көрүп атасыздар. Бирок эми Талас командасы да бул Коробковкасын аябагандай мыкты өздөштүргөн командалар. Demir Mollakulov, ağır gösteri, Azerbaycan yakşı işledi. Mutlu oyunu gelir. Aynadanlar kalıyor, kapları yapıyorlar. İhtiyaç oldular. Oyunu yapıyorlar. Bandar oynuyorlar, şuna bandarın oyuncular arasında. Kafa. Gönderdiğine oyuncular oynuyorsa sarılıyorsa. İlk yöneten bandarında bir var. Oyuncular. Talas'ta 5. maçımız var. Talas'ta maçımız 17. minuta. Öyleyse Talas da genelde. Кайрадан 1-1 ойну, мына ошентип эки команда бирдей деңгээлде болгондо ошол 1-1 көбүрөөк ойнолуп калып атат. Жерден улак жакшы көтөрүлбөйт. Ахиллес менен Генералдын ойну, Самат менен Нурмат. Мына эми Самат көтөрүп алды. Бул жолу Нурмат менен Саматтын ортосунда улакты көрөсөз чыгалы экен, ортодо карап тургула. Мына эми улак чыкты. Самат болсо эми улакты басып алган экен. Эми өтөштөрү кандай жардам берет, азыр ошону көрөбүз. Yana da Kalınbek'e kıştık bana. O şu Ostro'yu degen gögatından 19 minuta geçtik. Биринчи таймдагы аягына чыгып калды. Эсеп болсо 0-0, эки команда бирдей деңгээлде экенин көрүп атасыздар. Кудай буйрса ошол финалга тете оюндардын бири ушул Нооруз майрамында 3-чү орунго ээлеген МФД командасы жана 2-чи орунду ээлеген Талас командасынын оюну. Бул эми бактысына жараша ушул алгачкы тандап алып турганда эки ушундай чоң командалар биригип калганда бул аябагандай жакшы оюн болот деген белгиси. Кудай буйрса мына көрүп атасыздар, ушу эки командада ортого 1-1 жекеме-жеке ойногон кайсыл аты кыйын болсо ошол команда ийгиликке жетишкени калды окшойт деген ой баштады. Анткени
айлападан чыккандан кийин эки команданын бирдей эле деңгээлде көрүнүп атат. Мына Ахиллес менен Генералдын оюну. Самат Молдокулов. Менимче азыр убакыттагы аягына чыгып калды окшойт. Ошол 40 секунд 30 секундтун аягында биринчи тайм аягына чыгат. 30 секунд калды. Кудай буйрса ошол кансыгы жок болсо эки команда экинчи таймда бир жакшы игиликтерге жетишет деген ойдобуз. Эми кыскача эки команда дем алгандан кийин экинчи таймда кайрадан сиздер менен бирге болмокчубуз. Убактын аягына чейин. Андерде өзүнүн убакыты бар. Ортодагы убакыты бар. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Normal. Talas komandası menен MFD komandasının ortasında jostko oyunu. Birinci 20 minütü. Soğuna çıktı. 10 minüt tınım. Талас Құрама командасы менен МВДнын командасынын экинчи таймы. Эсеп болсо 0-0. Азырынча эсеп ачыла элек. Эки команда бирдей болгондуктан мына көрүп атасыздар. Аябандай жакшы биринчи таймда кандай өтүп кеткенди билбей калдык. Карпбек Эшиев улакты көтөрүп алды эле, тилекке каршы мына аутка чыгып кетти. Кудай сактасын, эми бурчтарга келгенде өкмөттөр токтобой калып атышат. Кудай чоң эле сактап атат. Мына балдарды көрүп атасыздар. Ошого карабай ойноп аткан балдар. Кубраев улан. Жок, бул жерде Шерпеков формат келген экен. Рембо менен Шерпеков формат Евраны минип алып бирге бир ойнуна кирди. Эми МВД командасынан болсо менимче азыр Сыргак окшойт. Сыргак Ногоев Зоро деген ат менен ойноп атат эле. Азыр Сыргактагы тажрыйбалуу оюнчу ошол Евраны түртө албаганын билип, ошол көтөргөн кезде жабышып булакты алып кетем деген тактика өтүп, мына жакшы оюн көрсөтөм деп турат. Шерпеков форматтагы эң эмчил мына оң солдо бирдей кээп аткан жигиттерден Евраны көрүңүздөр, ошол оогурунан былкылдабай турат. Урмат алып чыкты Евро менен. Мына эми кайрадан салгылашуулар башталды. Бул жерде азыр менимче Темир ошол МВД командасынын капитаны Тимуха деп таанышат. Көп ошол Тимуха жабышып алды окшойт. Темир тилекке каршы ошол суу сепкен машинедагы кичине бузулгандыктан азыр эми тала ичине оюн таласы ичине чаңдап атат. Alttan hareketli. Neresi kayarın ulak ortada geçecek. İkinci nolde. Şehitlik vurmak yine ikinci nolde. Logoy. Экинчи таймдын 4-чү минутасына кетти. Эсеп болсо азырынча 0-0. Талас командасы дагы ошол ортодон бирде бир
ойногон эки атын күчүнө салып алып чыккан күндө дагы МВДнын балдары жакшы коргоонго өтүшүп улак салдырбаганга аракет кылып атышат. Мынакей Шерпек Урмат алып чыкты. Кайрадан Урматтын колунан такымдан түшүп калды. Улак эми казан түбүндө менимче ушу 1 минуттун убагында улак көтөрүлбөсө деле керек. Кайрадан жекеме-жеке ойну болмокчу. Эми биз болсо эки команданын курамы менен дагы бир жолу тааныштырып кетелик. Кыргыз Республикасынын МВД командасынын курама командасы Молдокулов Темир 1 номурда, 2 Ногоев Сыргак, 3 Ибраимов Ерлан, 4 Самсалиев Улан, 5 Турдалиев Тургунбаев Эржан, 6 Чолпонкулов Айбек, 7 Байзбек Улу Талайбек, 8 Темирканов Бекзат, 9 Сейитбеков Темир, 10 Молдокулов Самат, 11 Искендеров Данияр, 12 Русланов Султан. Мына бул эми Ички иштер министрлигинин курама командасынын түзүмү. Кайрадан Самат Молдокулов менен Урмат, Равшан уулу Урмат. Самат азыр улакты алып чыгып басып алды. Эми МВД командасына эми канчалык деңгээлде ушул чабуулун арыны карай узатылат болду экен. Эржан басып алган экен. Азыр 5 номерда Тургунбаев Эржан 87-жылы төрөлгөн жигит абутка кетип калды. Тилекке каршы эми кайрадан бирге бир ойуну башталганча мен Талас курама командасынын балдары менен тааныштыра кетейин. 1 Кыбыраев Улан. Эми Уланды болсо уланчында айта берсеңиз көп. Бул эми Казакстанда, Астанада ойноп жүргөн жигит. Кыргызстан курама командасында ойнойт. Талас командасынын капитаны. 2 Шерпеков Урмат, 3 Кабылбеков Тынчтык, 4 Койгелдиев Марлис, 5 Майтыков Максат, 6 Орозбаев Жоки, 7 Эсенбаев Тилек, 8 Эшиев Карпбек, 9 Борубеков Дастан, 10 Рашанул Урмат, 11 Сүйүнбаев Айдин, 12 Анарбек уулу Сейитбек. Азырынча ошо Сейитбекти жакшы оюн көрсөткөнүн байкап айтабыз. Мынакей азыр оюн таласында 12 номурда Сейитбек билесиңер калган командасына келген. Самат кайрадан бирге бирде утуп азыр улакты басып алып өз командасына айдап аткан убагы. Нөл убакыт болсо 7 минутага кетти. Экинчи тайм. Мына эки команда бирдей жакшы ойногон убакчылар экени көрүнүп турат. Ушул тандалып канча жылдан бери ар кайсы командада ойноп жүрүшүп, анан чогулган командалар, чогулган балдар булар. Шерпеков Урмат, Евра менен Талас командасынан Самат Молдокулов, 10 номурда МВД командасы. Мына азыр ошол Евранын бирөөгөн таап алды окшойт. Келип 2-3 рет ушул бирге бирде Урматка улакты бербей алып чыгып атат. Бул эми эки өтө жакшы болду. Кимисинин азыр эми карысы күчтүү болсо, же болсо кимиси такымга басып кетсе, ошонусу алып чыкмакчы. Билесиздер, Самат басып алган экен. Тургунбаев Эржан 5 номурдагы өзү чагылганы менен азыр алып алып өз командасынын чабуулга сүйлөп баштады. МВД командасында азыр эми күчтөр бар. Мына электрөчтөр дагы жакшы туруп беришти. Красиво алдады. Maçın maksat, Marlis, Caner, Сейитбек var değil mi?
Мынакей көріп атасыздар, ушул күчтүү аттар менен ойносо эле аттан дагы ушу жылкыдан да ойносуп жаткен генерал Норустан бери ойноп аткандан бери жакшы оюндар көрсөтүп келатат. Эртен бери 2-3 жолу улакты ортунап чыкты эле. Урмат Шерипбеков улакты азыр мына көтөрдү. Самат басып алды, окшойт азыр. Жок. Самат эмес, Урмат басып алган экен. Мынакей МВД командасы да айбанда жакшы коргонуу көрсөтүп азыр өзүнүн казанынан Талас Карабак командасына айдап чыгышты. Бул болсо эми тажрыйба, бул эми ошол жан нүрөп, ошол улак оюнун сүйүп ойногон жигиттер экени билинип турат. Эки команда бирдей деңгээлде оюн көрсөтүп жатышат. Эки команда күчтүү болгондо мына айбандай убакыт дагы билбей атат экен. 11-минутта аяктап кетип баратат экинчи тайм. Экинчи бөлүмдүн ортолоп калса дагы эсеп ачыла элек 0-0. Кичине чаң болуп, кайсы улакчыда улак басып жүргөнү жакшы көрүнбөй атат тилекке каршы. Ержанды да жакшы тосты. Замат кирипти. Командага бирдей таң беребиз. Бизде кызыктуу оюн көрсөтүп, жумуш устада. Мынакей ушул финалга тете оюндоочуларды айтса болот. Улак жерге түшпөй ушу чабандестердин такымда биринен бири жылып алып ойнолуп аткан оюн. Көрүп атасыздар. Оюнчулар да калмашып тез-тезден аябанда жан үрөгөндө ошо кароосу кетет. Аттардын дагы, балдардын дагы ылдам-ылдамдан алмашып аябанда жакшы даярдык менен келгени көрүнүп атат. Талас командасы жана МВД командасы. МВД командасында Тургунбаев Эржан 5-омурда оюнчусу мына ушу дододон баарысынан суулуп чыгып мына улакты басып алды. Улак эмне Эржандагы чачады окшойт, улак жерге түшүп калды. Ой, эми жанагынча бир 4 мүнөттүн тегерегинде ошо улакка жабышып жүрүп жылып алган жигит. Бул дагы аябандай жакшы оюн көрсөттү десек болот. Мынакей азыркы оюнда ушул Тургунбаев Эржандын оюнуна көрөрмандар дагы аябагандай ыраазычылыгын билдирип бардык. Кол чап, жакшы ыраазычылыгын билдирип атышат. Ахиллес менен Карпбек. Ешипов Карпбек кирди Талас командасына. Жана Самат Болдокулов 10-номурдагы. Норустагы оюнуна Талас командасынын курамында ошо Карпбек кирбей калды эле.
ошо экинчи орунду алып Сарызөн командасына 2-1 эсебинен утулуп калышкан Талас командасы. Мына эми болсо ошол 9 май улуу Атамекендик согуштун 70-жылдыктын урматына уюштурулган турнирге Талас командасы кайрадан ушу карап чыгып Карпекти курама командага кошкон экен. Мына бекер кошпоптур. Жекеде ушу убакты көтөрүп басканга аракет кылып атат. Азыр эми Карпек кароосуга тилекте ушу улакты басканга аракет кылыш керек болчу. Саматка карматса дагы ошо мүмкүн жардам болуп көтөргөнгө жардам болуп калат беле. Акырын такымга басып алгандан кийин анан оңдонсо болот эле. Менимче азыр кароосу эле кетип калды. Карпек убакыт же Карпек улакты штаб берсе керек. Мына эми Карпек оң такымга басып алды. Эми көрөбүз эми кандай эле алат болду экен. Убакыт дагы аягына чыгып баратат окшойт. 16 минутта кетти. Кийинки жупка эми жетишпей ошо Карпек азыр айлампадан Ахиллестин алып чыгып кетсе болбок айдап. Мына эми Карпектин чабуулунун аягына жетишпей 1-0 Талас командасы алдыга чыкты. Экинчи таймдын аягында мына Карпек Эшиевдин жардамы менен Талас командасы алдыга чыкты. Азаматтар эми бул аябагында жакшы көп күчтү талап кылды. Өздөрү көрдүңүздөр. Финалга тетелүү оюн. Эми МВД командасы дагы чыр алып жакшы кайрадан бир жакшы оюн көрсөтүп болуш керек. Карпек Эшиев 1983-жылы төрөлгөн жигит. Ахиллес менен чыгып 1-1 оюндан өзүнүн командасынын алдына карай сүйрөп чыкты. Менимче азыр ошо улакчы аттан түшүп калганда жерден улакты түртүп салып кетти деп күмөн болуп атат окшойт. Азыр видеодон кайра карап туруп анан азыр калыстар бир чечимге келет болсо керек. Мынакей азыр калыстар жана ошол командалар капитандары кайрадан ошол видеону карап Талас командасы салган улакты түштү деп эсептелди. Эсеп 1-0 Талас командасы алдыда. Мына Кудай буйрса ошол ар бир оюнду тарткандын дагы бир жакшы тарабы ушул. Эгерде талаш тартыш болуп кала турган болсо кайрадан карап туруп ушундай маселелерди чечип алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. МВД командасынан Сама Султан Русланов көтөрүп улакты алганга аракет кылды эле, аутка чыгып кетти. Джоки Орозбаев экөө мынакей улакты тилекке каршы оюнга калтырып ала алышкан жок. 1-0 Талас командасы алдыда.
Байке неме қалды. Ошо весом алып кетти. Evet. Akırkta ötüdüğünü çok Самат менен Улан Кыбыраев. Кыбыраев окшойт. Ошо Евро менен Всего лишь второй, да? Нет, Первый. Первый был. Экинчи таймда аяктарына мынакей 1 мүнөттөн азыраак убакыт калды. Улан Кыбыраев өзүнүн командасы менен чабуулга чыкты. Самат дагы жабышып алган экен. Жаны ачып калган МВД командасы эми аябандай жакшы чир алып оюн кылганга киришти окшойт. Кайрадан жеке-жекеге капитан командалар Темир Молдокулов менен Улан Кыбыраев. Экинчи таймдагы мына аягына чыгып калды. 45 секундтан азыраак убакыт калган экен. Эми жеке менен оюн бүткөнү калды окшойт. Темир Молдокулов МВД командасынын капитаны, биринчи номердагы жана Улан Кыбыраев Талас командасынын капитаны. Биз эми бир 10 мүнөттүк кыска тыныгуудан кийин кайрадан 3-чечүүчү бөлүмдө жолукмакчыбыз. Финалга тете оюнда ушуну айтса болот. Эсеп болсо 1-0 Талас командасы азырынча алдыда. 5, 4, 3, 2, 1-0 Talas komandası. Elinde kanallarını ortadı. Талас командасы менен МВД командасынын оюну мынакей 3-чү тайм башталды. Эсеп 1-0. Талас командасы менен ошол МВДнын ортосундагы талаш тартышты азыр видеодон көрүп салынган улакты түштү деп эсептешти. Акыркы 3-чү ошо чечүүчү тайм Карпекти көрүп атасыңар. Айсар менен 8-чи номерда Талас командасынын улакчысы аябагандай жакшы эңкейип улакты көтөрүп кеткен аракет кылып атат. Бекзат мына МВД командасы Клекке каршы түшүп калды. Темирканов Бекзат Стамбул деген аты менен 1992-жылы төрөлгөн жигит. Бул дагы жаш жигиттерден. Жөкки Орозбаев. Жөкки азырына кайсы аттын алган эле, бирок улакты басып алып чабуулун баштады. Таластыктар кайдасар. Эге Карпекти да көрүп атабыз. Жөккиге жардам берип улакты айдап аткан. Темир Молдокулов мынакей жалгыз туруп ошо улакты карап башты. 2-0 Талас командасына дагы бир жолу Карпектин жардамы менен Таласка экинчи гол улагын салып кетти. 2-0. Убакыт болсо экинчи минутада дагы бир жолу улак салынды. Талас командасы алдыга озуп чыкты. Эми ички иштер министрлигинин МВД командасы да чыйыр алышы керек. Антпесе мынакей экинчи улагында салдырып жиберишти. Командаларда аттарда алмаштырууларда болуп жатат, көрүп атасыздар. Талап дайын да?
жанашып қалған балдар азыр аябағында қатты ойын баштады. Сейітбек улақта сөйледі Анарбек ұлы Сейітбек Кобрасы менен мындай 3-ші улағына кетті ұқшайды. 3-0. Yanağımdan açılıyor. Аншыда балдарда аттан ес алып қалады. Уақыт болып қалады. 3-0 Талас командасы алдыға шықты. Көрдастар айбанда жақшы ойын башталды. Эми ошол жанагы талаш тартыштан кийин аттарды эс алып калды. Бир теке убакыт балдарды эс алып калды. Сырак Ногоев аракет кылды эле, бирок каршы болбоду. Карпбек. Не кайрадан Жоки. Эңип алып командасын кайра ошол эмбуден казаны көстө айдап жөнөштү. Коробка деп коет муну. Коробканы эми таласта кыйналатты. Эми 3 метрге чейинки аралыктан келип ат салып урдурганга уруксат бар эреже боюнча. Азыр эч кандай деле эреже бузулган жок. Karpbek'e salana geçti. Улак МВД командасында азыр менимче ушул Молдогулов Темирде окшойт. Ооба, аутка сүйлөп жүрүштү. Жекеме-жеке оюндан уланмакчы. Вообще, Карпбек салды эки улакты. Bundan keyin dagы bizde hazır. Sarıözen менен Карпбекти айдап атчак. көк жау команда. Жау, Sarıözen. Sarıözen биз команда эки. Самат Молдогулов генерал менен жана ошондой эле Евро менен Улан Кыбыраев жеке-жеке оюну. Мынакей тажрыйба деген тажрыйба. Улан Кыбыраевдин акырын ашырып туруп көдөндөөнү басып, кайрадан аркы бутун ашырып такымга басып алды. Эми Саматка эми азыр Уландын такымынан улакты сөрүп чыгыш кыйын болуп калат го. Аңтар тартып эле кетпесе. Шерпеков формат Талас командасы мына азыр улакты басып алды, көрүтасыздар. Төртнөл Талас командасы дагы бир улакты өздөрүнүн капчыгына алып кетишти. Бул жерде эми Эржан
Тургунбаев кандай аракет кылса дагы Талас командасын билесиздер, ошол коробка калганда коробка ыкмасын аябагандай мыкты өздөштүрүп башкан. Булар кабалап келип туруп киргизип кеткенди, улак салып кеткенди жакшы билишет. Мына эми Талас командасы 3-чечүүчү таймда ачылып, кайрадан жакшы жандуу оюндарын баштады. МВД командасы дагы эми чыйыр алып ойнобосо билбейм. 4 улакты дагы жетишүүтө кыйын болуп калып атат. Майтыков Максат 5-номердагы Талас командасынын оюнчусу, азыр мына улакты басып алып кетип барат. Дээрлик улак деле жерге түшкөн жок, өздөрү баамдагандай. Финалга тете оюн. Балдардан эчтеке калган жок. Болуп эле чаңдап атат да. Финалга, по-моему, 2 матчта керек, а? Сейчас просто еще ветрено, видите? Из-за этого быстро. Карпек Ишиев Ахиллес менен бирге бир оюнуна келди. Окумуш эми чыгып алат экен Карпек. Көп көрөлү, көп гол ачасыз, да? 31-на каратачы. Ну этот, я с ними разговаривал, Да, они же у них же по партиям же выпускают, мисалы там 1000 штук, там Диана, 1000 Аида, там Айгуль, ошондой да, партия. Он был, почему нет, цена? Чисто, да? На разнообразие. они только футбол поддерживают, и спорта, а вот это Айгуль, это там у них акция. Карпек Ахиллес менен бирге бирден алып чыкты. Эми менимче азыр улакты өткөзүп берет болуш керек. Мына Сейитбекке өткөзүп берди. Анарбек уулу Сейитбек Кабылан командасында аябагандай көп ийгиликтер жаратып келген. Мынакей азыр Талас командасында жакшы оюндар көрсөтүп кетет. Кудай сактагай. Даже если завтра будет это солнце, без машины. Завтра игры Сейитбектин атын Кобра деп эле Дүтү дегенде болмок экен, Кудай сактай көр, бала жыгылып калды. Кем окуп калды? Көрүп атасыздар, мына Талас командасы дагы аябай оталып алды окшойт. Эсеп болсо 4-0. Мына жерге да жакшы иштей башташты. Нарушение. Улак жерден мына 1 мүнөткө чейин көтөрүлгөн жок. Демек калыс азыр оюнду кайрадан жеке-жекеде улантышы керек. 3-чү таймдын 12-чи минутасы кетти. Сыргак Ногоев, Улан Кыбыраевдин оюну, жеке-жеке.
Талас командасы эми эч жакка деле шашпайт. Эсеп 4-0. Бул эми улакты көтөртпөй, улакты убакытты кичине созуп ойногон тактикага деле өтүп алса. Бул эми оюн улак көтөрүлдү. Менимче азыр Сыргак Ногоев баса алганга аракет кылып атат, бирок Улан Кыбыраев эртеден бери канча жолу бирге кирди. Бирле ушул Молдокулов Саматка бир 2-3 рет алдырып койгон болсо, мына алып чыгып 5-чи улагын салганга аракет кылып атат Талас командасынын капитаны. Бул эми Кыргызстандын спорттун чебери, Казак Республикасынын чемпиону, спорт чебери Астана командасында ойноп жүргөн көчмөндөрдө ушу Кыргызстан бир командасынын капитаны болгон 5-чи улак салып кетти. Талас командасы мына ушинтип бул ойундун дагы тагдыры чечилип калды окшойт. Эми каршы МВД командасы 2 тайм аябай жакшы ойношду эле, теңтелешип. Эмнегедир 3-чү чечилүүчү бөлүмдө ошо 4 улак салдырып жиберишти. 2 тайм аягында дагы чыр болгон бир улак. Аны дагы түштү деп эсептешти. Эки команда ырчыры жок, акырын видеодо карап чечип алышты. Бешнөл Талас командасы өздөрүнүн дагы бир жолу эң мыкты уюшулган команда экенин дагы бир жолу тастыктап, мына оюнчу ушу эң аягында, эң кыйындар эң аягында кармайт дегендей ушу беттештин чечилиши убагында 5-0 эсебинде өзүнүн каршылашын утуп башташты. 15-чи минутта 5 минут убакыт калды. Көрүп атасыңар, мына көк ат менген Карпек дагы улакка эңкейип жакшы оюн көрсөтүп баштады. МВДнын балдары дагы мына колунан келишинче аракеттерин кылып атышат. Сыргак Ногоев жүрөт. Бекзат 8-чи номерда. Акырын. Мына ошо кээде байкалбай ошо эреже бузуулар болуп кетет. Эми эңип аткан жагынан ат салган болбойт негизи балага. Улак көтөрүлгөн жок, тилекке каршы эми бирге бир оюнда негизи жеткизбей улакты көтөрүп кеткенге МВД командасы аракет кылса жакшы болмок. Ахиллес менен Евраны азырынча бул командада түртүп жекеме-жеке алып койчу ат бир ушул генерал чарчады окшойт. Улан Самсалиев жападан жалгыз МВД командасында ушул ички иштер министрлигинин курамында иштеген жигит. Урмат Равшан уулу Ахиллес менен алып чыкты. Эми менимче азыр ошол улакты өткөзүп бериши керек. Карагалаш Макей Ибраимов Ерлан 85-жылкы төрөлгөн чабандес ушул чуркап бараткан атты дагы улакты кармап токтотуп атат. Не деген күч кубат ушул жигиттерде. Кайрадан Равшан уулу Урмат 10-чы номердагы Ахиллес менен кирди. Улан Самсалиев өзүнүн скифпи же генералбы эми тердеп калган аттардын баасы эле окшош болуп калып атат. Кайсы ат экенин билинбей. Менимче ушу генерал окшойт. Видео кошобузда сүрөттөрү менен чыгарам. Видео. Как в футболе. Эки минуттан азыраак убакыт калды. Эми Талас командасынын бүгүнкү ийгилиги менен куттуктай берсе болот болсо керек. 5-0
МВД командасы дагы аябай жакшы оюн көрсөттү. Мына көрүп атасыңар, азыр Улан Самсалиев дагы ошол такымына басып алганга аракет кылып атат. Бул жерде убакыт дагы өтүп баратат. Азыр экөөнүн бирөөсү ушу түртүп чыкпаса, кийинки жупка калыс бергенге мажбур болуп калат. Равшан уулу Урмат мындагы эми тааныбаган Кыргызстанда адам эми болсо дагы аз эле адам болсо керек. Эң кыйын улакчылардын бири ушул Урмат. Коргонуга ойносо, коргонууда, чабуулга ойносо, чабуулда, ортого ойносо, ортого ойногон жигиттердин бири ушул. Экинчи Урматка Шерпеков Урматка өткөзүп берди. Бул эми Ремба менен өзүнүн командасын эми алдыга карай чабуулга жүзөтүнө көрүп атасыңар. Алдындагы аты дагы Шай жакшы ат экен. Алтын мына жогоруда айткандай эле ошол коробка ыкмасы, ошол баарлап туруп, төртөөлөп артып, камалап туруп, казанга жиреп салып кетпей. Ошол Талас командасы эң мыкты өзүштүргөн. 6-0 Талас командасы алды да, эми убакыт эле бүтүп калды. Мынакей 1 минут убакыт калган экен. Талас командасын дагы бир жолу биринчи бүгүнкү турнирдеги мелдештин биринчи отушу менен куттуктайбыз. Азыр болсо эми Көкжал командасы менен ушу Аламин районунан түшүп келген Көкжал командасы жана Сарыөзөн чүй командасын беттешине көп болмокчубуз. Элжан Тургунбаев ушул бүгүн аябай жакшы оюн көрсөткөн жигиттерден МВД командасына 5-чи номердагы көрүп атасыздар. Сүйүнбаев Айдин. Азыр бул жерде Майтыров Максат кирген экен. МВД командасынан, Талас командасынан жана ушундай эле МВДдан капитан командасы Темир Молдокулов. 1984-жылкы улакчы. Ошентип бул мелдештинде жыйынтыгы чыкты. 6-0 Талас командасы биринчи жеңиш менен куттуктамакчыбыз. МВД командасына дагы ийгиликтерди каалап кетебиз. Биз болсо эми азыр ушу Сарыөзөн чүй командасы менен Көкжал командасынын бүгүнкү тандап алуу турунун акыркы 4-чү оюнуна күбө болмокчубуз. Az görüyorsun.